техникалык мүчөлүштүктөрдүн айынан биздин куюп жаткан бетонубуз агып түшүп калды жерге. Могул жарымы уже коюлуп бүткөн. Могул жарымында уже куюу иштери башталганда бир аз техникалык мүчөлүштөр болуп калган да. Бул эми жана курулуш нормаларда анча жерлерде болуп турат. Ош шаарындагы алгачкы жолу салынып жаткан жол үстүндөгү жол өтмөктүн бир тарабы кечээ түнкү саат 1 чамасында кулап түшкөн. Бактыга жараша жабыркагандары жок. Курулуш иштери аяктай эле дал ушундай техникалык каталар орун алса, курулуштун сапаты кандай болот азырынча белгисиз. Биз бетон алуу максатында кечинде түнкү саат 1:30 чамасында 4 август күнү түнкү саат 1:30 чамасында бетон алып куюу пландалган. Ал боюнча жумушту баштаганбыз. Эң эле баштаган учурда эле техникалык мүчөлүштүктөрдүн айынан, кандайдыр бир себептердин айынан алдында тиреп турган тиребичтерибиз жылып кеткенби же бетонду бир жакка көбүрөөк куюп койгонбу, ушундай бул техникалык баягындай мүчөлүштүктөр жүрүп турат өзү курулушта. Ошондойнан биздин куюп жаткан бетонубуз агып түшүп калды жерге. Ал учурда бул баягы ригель деп коет, рама деп коет. Бул баягы өтмөктү эң баягы кармап тура турган тиребичтери. Ошонун арматуралары ийилип кеткендиктен биз өзүбүз самовольный чечишке аракеттерди жасадык сразу. Түнү менен ополовкаларды кайра чечтик, директерди кайра чечтик. Бул жерде жабыркаган эч ким жок. Бул жерде эч кандай конструкцияга зака кеткен жок. Бул боюнча мен баса белгилеп айта кетем. Анан буйруса алдыңкы жумуштар тез аранын ичинде ушул баягы коюлган арматураларды кайра бүт бойдон демонтаж кылып алып, ордуна жаңы арматураларды, жаңы ополовкаларды коюу максаттар пландаштырып атабыз азыр. Буйруса ушу тез аранын ичинде кайра ишти, жумушту улантып кетүү максатындабыз тез аранын ичинде. Нормасы канча күндө кургайт өзү ушул күндүн азыркы ысык каптабын эске алганда? Азыркы күндүн ысык каптабын эске алганда бул өзү бетонду куйгандан баштап 7 суткада 45-50% прочность деп коет, ошол прочностько кирет. Ал эми 14 суткада 80% прочностьтон өтөт. 28 суткада толук 100% прочностька кирет да бетон. Анан азыр сиздердин негизи убакыт мындай кенен эле болуп атабы анткени жана 31-ине ушул жумуштарды бүткөрүү аракети болуп атпайбы? Анан ошого байланыштуу шашылыш болгон жокпу? Эми бул жерде андай деле шашылыш деле нерсе жок. Биз баягы азыркы ысыктын аптабында баягы түнкүсүн бетон алуу бизге выгодный болуп атат. Себеби бул жакта чоң техникаларыбыз келиш керек. Күндүзү ал жак менен айланып келген өзүңүздөргө белгилүү болгондой баягы шаарда жолдор көбү жабык азыр. Ошон үчүн биз баягы бетон алуу күндөрүбүздү только ушу түнкүсүн уюштуруп атабыз да. Бүткөрүү качан пландалган? Бүткөрүү ушу 31 августка пландалып атат. Буюрса ошого чейин аракеттенүүдөбүз. Азыр канча чыгымга учурадыңыздар? Азыр чыгым боюнча кечээ түнү окуя болгондуктан чыгым боюнча эсептер жүргүзүлүүдө, ал боюнча дагы кошумча маалымат беребиз. Эми ошол жана техникалык катачылык деп атпайсызбы? Ошондо сиздердин компаниянын катачылыгы да туурабы, кызматкерлердин катачылыгы? Бул эми катачылык деп деле ойлобойт элем мен. Мисалы бул баягы бизде эми айта кетсек, бул эми практикада деле биринчи жолу болуп атат да мындай нерсечи. Мындай бийиктикте Сиз жана айтпадыңызбы техникалык катачылыктан деп? Ошол эми сиздин кызматкерлериңиздин катачылыгынан да туурабы? Эми кызматкерлер баягы бетонду куюп атканда баягы чоң машина шлангада келет да. Шлангада келгенде ал жерде давление менен келет да, ошончолук давление менен келет. Анан баягы биринчи куйганда баягы давление менен урганда эле ополовканын чекеси бир жери кичине ачылып кетиптир. Ошол жерден бетон түшүп кеткен. Бетон түшкөндөн кийин соответственно сразу арматура түшүп кеткен да. Бул боюнча куруучулар бизде уже буга чейин канча жылдан бери иштеп жүргөн куруучулар. Азыр кечээ баягы 2 сутка
баягыдай болгон үчүн аз башка жактан адамдар деле жок, бизде бүт эле өзүбүздүн ушу оштук эле куруучулар. Тажрыйбалуу куруучулар. Дайыма бетон куюп жүргөнбүз, буга чейин ар кандай ошол бетондуу конструкцияларды жасап жүргөнбүз. Жана жүрбөйбү туруп эле айттыңыз жана нөл тектүү адамдар депчи. Анан баягы жумушчу күч жетишпегенден алып келип атасыздар кандай? Жок, аны биз кечинде баягы 1:30 баягы түнкү саат 1:30 болуп калды да. Анан ошол нерсеге муктаж болуп калдык. Биз ошо түн ичинде барып ошол жактан топтоп алып келишке туура келди. Себеби түн ичинде баягы звонок кылсак эч ким албайт экен, баягындай болуп. Ошого ошол жактан алып келишке туура келди. Алар эми азыр бул жерде тазалоо иштерин эле жүргүзөт, алар кайра бүгүн кечинде кетишет. Негизи жана бизде ушу соц тармакта кээ бирки адамдарды мен түшүнбөйм, сразу эле мост кулап түштү, тигил болду деп эле ушу мындай жаман ойлорду чыгарып сала беришет. Бул жерде мына өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Бүт мына жумушчулар иштеп жатат. Надземка өз куруу боюнча өз ишин алып барып жатат. Бул жерде кичине ушул могул жарымы уже коюлуп бүткөн. Могу жарымында уже куюу иштери башталганда бир аз техникалык мүчүлүштөр болуп калган да. Бул эми жана курулуш нормаларда анча-мынча жерлерде болуп турат. Буну мисалы жанагы текущий нарушение деп же текущий жанагындай бир ошибка деп коет. Ошолорду жумушчулар өздөрү эле бат эле оңдоп, кайра өздөрү түздөп, кайра жумушун уланта берет. Анан соц тармакта ар кандай сөздөргө мен толугу менен мындай кошулбайм. Бул жерде баары эле жакшы болуп кетип баратат.